Амансыздарбы көрөрмандар. Бүгүн биз котормочу жеке ишкер Кыз Жибек Болотбек кызы менен маектешебиз. Кыз Жибек Болотбек кызы бул өзгөчө Кытайдан товар алуу боюнча адис. Азыр бүгүн ошол онлайн соода жүргүзүү жана анын күнгөй тескейлери тууралуу кеп кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач ушул соода жөнүндө өтөрдөн мурун өзүңүз менен бир аз кыскача тааныштыра кетсеңиз, каяктан билим алгансыз, каякта чоңойгонсуз? Атым Кыз Жибек, Жалал Абад облусунун Нокен районунда Кыла айылында чоңоюп өскөм. Чоң ата чоң энем колунда кадимки эле айылда чоңоюп өскөн кызмын. Жогорку окуу жайга Ош мамлекеттик университетине өткөнмүн, Кыргыз-Кытай факультетинде. Ал жакта 2 жыл окугам. Кытайдын өзүндө Синьцзянский педагогический университет деп коет. Ал жакта 2 жыл окугам. Кытай тили боюнча адис, котормочу тармагында окугам. Демек, Ош мамлекеттик университетинде окуп, анан Ошму аркылуу Кытайга кеттиңизби? Биринчи курска окуп баштаганда эле бизде университетте конкурсный сыяктуу болуп экзаменден өтүш керек болот. Ошол экзаменден биринчи 10 студент болуп өтүп кеткем. Ошентип Кытайга барып окуп келгенмин. Биринчи жолу биринчи курста барганмын, анан экинчи жолу 4-чү курста өтүп баргам. 2 жыл окуп. 2 жыл. Андан кийин келип бул жакта иштедиңизби же Кытайда иштедиңизби? Андан кийин эмгек жолуңуз эмнеден башталды? Эмгек жолум негизи эле ошол айылда жүргөнүмдө бизде Жалал Абадта нефть база бар эмеспи? Кытайлар иштейт, чоң компаниялар иштейт. Анан ошол жерде көп эле котормочуну көрүп калчумун. Анан алардын көп эле жакшы чоң машиналарды айдап жүрсө кичинекей кезде кызыгасың да. Анан аны көрүп алып мен дагы ушинтип котормочу болуп, чоң жакшы компанияларда иштесем, жакшы машиналарды айдасам деп кызыкчумун. Ошондон улам Кытай тилине болгон кызыгуу пайда болгон. Анан биринчи эле окуп баштаганда эле экинчи курстан баштап Татанда иштеп баштагам. Оштогу Татан. Ал жакта жанагындай сантехника саткан магазинде. Биринчи жумушум ошол жерден башталган. Анан 3-чү курста Москвага барып, Москва шаарында Кытайлардын тамак аш тармагында ошол жагында котормочу болуп иштедим. Кийин окууну бүткөндөн кийин Бишкекте бизде Гонконг деген медцентр бар болчу. Ал жакта котормочу администратор болуп 2 жыл иштеп жүрдүм. Андан кийин дагы көп алюминий чыгарган заводдо, мебель чыгарган заводдо деги эле көп тармактуу, ар түрдүү тармактуу Кытайлардын ишкерлеринин колунда котормочу болуп иштеп жүрдүм. Котормочу болуп анда канча жыл иштедиңиз дээрлик жалпы жолуна алганда? Жалпы эсеп менен келгенде 7 жылдай негизи толук. Котормочу кыялыңыз болуптур, ага жетиптерсиз. Андан кийин кайра жеке ишкерликке өтүп кетишиңизге эмне себеп болду? Же сиз ойлогондой жакшы каражат таба албайбы экенсиз котормочулуктан? Жок, котормочудан деле жакшы каражат чыгып аткан. Бирок жана Кытайлар менен жүрүп, Кытайлардын иштегенин көрүп, ой пайда болот экен. Булар ушундай көптөгөн заводдорду ачып жеке ишкер болуп атышат. Эмнеге биз ошенте албайбыз депчи кыргыздар. Анан бара-бара Кытайлардын ошол каражатты туура колдонгонун, көп нерсени байкап жүрөсүң, анын жанында жүрүпчү, ошентип анан кызыгуу пайда болду. Анан биринчи эле баштаганда алып сатып баштап, анан дагы жана колуңа көбүрөөк жакшы акча келип баштаганда дагы кызыгуу пайда болот да, дагы чоңураак башка жетишкендикке жетейин деп ошондон улам келип чыккан. Онлайн соода өтүптүрсүз. Буну эмнеден баштадыңыз? Алгач кандай болду? Кантип баштап калдыңыз? Биринчи эле баштаганда негизи Кытайдан ошол 2014-жылдан бери товар алганды билчүмүн. Сайттарынанчы Кытайга барып келгенден бери. Анан ошондо эле түшүнгөм арзан экенинчи. Анан ошол заводдо иштеп отуруп калып, администратор болуп иштеп офисте эле отурасың негизи. Анан көп бош убакыт бар болуп, анан кошумча бир жумушту баштайын деп онлайн биринчи баштадым. Инстаграмдан баракча ачып, бирок ал жактан анча кете бербеди. Анткенде таргет деген бар да Инстаграмда, аны түшүнбөйт болчумун. Анан өзүмдүн жанымдагы эле кошуналар, досторум, тааныштар заказ кетире башташты. Мага муну мондой кийим алып бер, таап бер депчи. Ошондон улам башталды. Анан кандайдыр бир кичинекей каражатка жаш балдарга кийим алып саттым. Аны алып туруп эле Ош базарга же айылдарга барып сатып,
акча чогула баштады. Анан ал жерден түшүндүм, дагы башка деңгээлге чыгышым керек экен. Бул ушул тармак жакшы экен деп ошондон башталган. Анткени алып келген товарым көрүнүшү да жакшы, сапаты дагы жакшы биздин базарларга салыштырмалуу. Анан баасы дагы жакшы. Элге жакты ошол товардын көпчүлүгү. Анан бир алган киши кайра сурап баштады. Мага дагы башка товар алып келип берчи деп. Анан так токтоп тур дедиңиз дагы. Ушакта иштесе болот экен. Эми баштайын деп. Андан кийинки деңгээлиңиз кандай болду? Кайсы тармагына өттүңүз? Кийинки деңгээлим биринчи биздин жаныбызда эле биз өзүбүз барып тамактанчу шашлык жасаган, шашлыктын түрүн жасаган бул Мурас Ордодо Бишкекте кафешка бар. Ошол кафеден мага мороженый аппарат заказ кылып бер деп калышты. Мороженый аппарат заказ бердим. Андан кийин дагы бир-эки таанышым азыр Wildberries деген эме болуп атпайбы, популярдуу болуп атат. Анан ошол жакка товар алып баштады. Менин өзүм эле тааныш курбу кызым алды. Ошондон улам башталды. Анткени алган кишиге өзүнүн баасын көрсөтөм, анан өзүмдүн эле услугамды алам. Мындайча айтканда проценти алам да. Мындайча айтканда алып берип, ал колуна товарды алгандан кийин ал өзү сатат. Мага келген киреше өзүмдүкү. Мындайча айтканда эч кандай жанагындай үстүнө акча кошуп сатпай, сиз өзүңүздүн кызмат гана көрсөтөт экенсиз да. Жана Wildberriesке алды деп атпайсызбы? Ал кандай кылды? Сиз Кытайдан товар заказ кылып бересиз, анан ал өзүнүн соода алып чыгабы? Кандай болот ал? Сизден ал Wildberriesке сатканда? Wildberriesте негизи Wildberriesте саткан киши менден да көп табат. Анткени мен Wildberriesке товар алып берип, 5% же 10% көрсөм, Wildberries'теги киши ошол товарды мисалга менден 400 алса, Wildberries'те 1,5 же 2,000 сомго сатат. Анын 3кө бөлсөңүз ошол бааны, анын жанагы өзүнүн баасы чыгат. Кетирген каражаты, мындайча айтканда, калган баасы өзүнүн чөнтөгүнө калат, Wildberries'те саткан кишининчи. Анан Wildberries азыр деген ушул Россияда популярдуу болуп атат, анткени Россиянын деген жана бойкот болуп көп соода тармактары жабылып калбадыбы? Анан элдин баары Wildberries'тен алганы азыр мындай ыңгайлуу болуп калды да. Товарды заказ берет, үйүнө алып барып берет. Анан Wildberries анын баарын жөндөмгө салат. Мисалы сиз товар сатсаңыз, ошол товардын өзүнүн жанагындай текшерүүлөрү болот. Мындайча айтканда, жаман товарды коюп сата албайсыз да. Wildberries ошону жөндөмгө салат. Кардарга ал ыңгайлуу. Сизге азыр үйдө турган кыз келиндер бир-эки көйнөк заказ берсе алып бересизби? Же сиздин ишиңиз кандай? Азыркы деңгээлде? Азыр деген мен мындай ошондой бир штуктан алган кыз келиндерге же каалоочуларга өзүмдүн курсумду ачып койдум. Анткени дегенде мен азыр оптом менен иштеп калгам да, бирден алсаңыз кээде убакыт көп кетет бир товаргачы. Ошондуктан курсту менден сатып алып, курсту сатып алып окуп, өзү сатып алса болот. Же болбосо, мисалы сиз бир тармакты жакшы түшүнсөңүз, ошол бир тармактагы товарды тандап эле алып сатсаңыз болот. Онлайн элечи. Ошондой жолдор бар. Демек сиздики азыр дүңүнөн алып сатып иштеп атасыз. Дүң баада, дүң ошол заводдон эле сизге бир товар керек болсо, мисалга мопед керек болсо, мопед таап берем. Зонтик, мисалы азыр көлдүн сезону башталат, зонт керек болсо, зонтту таап алып берем. Бирок дүң болуш керек да, дүң баада. Анан ошол количествосы мындайча айтканда көп болуш керек. Саны көп болуш керек. Түшүнүктүү. Эмне үчүн анда сизге ишкерлер кайрылыш керек ошо дүң баада алып бер деп? Өздөрү ала албайбы? Же сизге ошон бир котормочуну жалдап, өздөрү заказ берип алса болбойбу экен? Бул жерде көп нюанстар бар. Орусча айтканда, мисалы биринчи эле бул тилди билгеним. Тилди билсеңиз, сизге керектүү товардын ошол керектүүсүн тапса болот. Экинчи эле бул заводдун өзүнө түзмө-түз байланышка чыгуу. Анын дагы өзүнүн жолдору бар. Сайттардан деле тапса болот, бирок ал жерден сиз сүйлөшүп ошол заводдун документин текшересиз. Анан дагы бир жагы, эгер сизге ошол товарды сиздин счетуңуздан заводдун счетуна которуш керек болсо, ал деген официалдуу түрдө болуп калат. Мындайча айтканда, ошол жагындагын мен жөнгө салып бере аламын. Андай ала турган болсоңуз, сиз договор менен аласыз. Аны деген бизде жөнөкөй эле котормочуну жалдап келсеңиз, ал киши ал тармакты түшүнбөйт да.
которуп эле бериши мүмкүн. Бирок сиз каалагандай товарды таап, сиз каалагандай заводко чыгып, сиз каалагандай сапатта алып бере албай коюшу мүмкүн. Анан дагы бир жагы, товарды алгандан кийин кандайдыр бир маселе пайда болушу мүмкүн. Брак болуп калышы мүмкүн. Аны деген кээ бир учурда завод өзү да байкабай калат. Анткени заводдо жумушчулар иштейт да. Жумушчу кээде жакшы түшүнбөй калат же жаңы келген жумушчу болуп калып, ошол товардын ичинен кандайдыр бир маселе чыкса, ошону дагы чечип бере алам. Ал мисалга компенсация алып берүү ошол заводдон, же болбосо кичинекей жеңил товарлар болсо возврат кылып берүү. Ошондой жактарын мен жөнгө салып бере алам. Анан бул жерде дагы бир нюансы бар. Азыр бизде деген инфо-цыган деле көп да. Анан алар деле которуу жолдорун, көп жолдорун билишет. Акча которууда деле көп маселеси бар. Юаньдар бөлүнөт. Кээ бир юаньдар таза юаньдар, кээ бир юаньдар таза эмес юаньдар. Аны айтып кетсе көп маселеси көп да. Ошол жагын дагы түшүнүш керек. Акча которгондо Кытайга. Сиз ишкерлерге бардык эле товарларды алып бере аласызбы Кытайдан? Эмне керек болсо табылабы? Же бир өзүнчө бир тармак менен адистешкенсизби? Жок, биз деген мен бардык эле товарды алып бере алам, бирок анда дагы караш керек болот. Биздин рынокто, базарларда, бизде дордой базар бар да, мисалга кийим кече болсо, сизге кандай кийим керек, ошону сиз өзүңүз анализ кылып көрүшүңүз керек. Анан санына жараша болот. Канча көп алсаңыз, эгер бир фура алсаңыз, анда сөзсүз Кытайдан арзан болот. Эгер 10 штук алсаңыз, анда байкап көрүш керек болот, баасын салыштырып. Анткени бизде Кыргызстанда дагы кийим кече тигилет да. Ошондуктан байкаш керек. Анан мотоцикл, велосипед бизде чыкпаган товар, ал Кытайдан арзан болот сөзсүз түрдө. Жеке өзү үчүн эле буйртма берип, кийим кече же башка бир буюмдарды алам дегендер үчүн курс бар дедиңиз, э? Ооба. Аларды да үйрөтөбүз, бизге кайрылса болобу? Ооба, кайрылса болот. Курста деген мен өзүм ошол ар бир сайтты өзүм көп алып жүрүп, ар бир сайттын нюансын түшүнүп, анан кийин курсту ачканмын. Курска видеолорду тартканмын, мындайча айткандачы. Ал жерде бүт өзүмдүн билимим, өзүмдүн опытым, өзүмдүн билгеним бүт бардык маалымат бар. Өзүңүз баштан өткөрүп, баарын көргөн нерселердин баары бар, э? Ооба. Анан дагы бир жакшы жери, сиз деген ошол сайттан бир товарды алып калып, товар деген Кытайга жетти. Склад бар да Кытайда. Ошол складка жеткенде жакпай калса, же сиз заказ берген товардан башка келип калса, же болбосо размерин туура эмес салып койсо, возврат кылса дагы болот. Ошондой кандайдыр бир маселелер чыкса, ошол боюнча дагы айтып бере алам. Анткени муну айтканымдын себеби бизде азыр ошол курстарды үйрөткөн киши көп болуп атпайбы? Тилди билбей үйрөткөн. Ал киши деген сизге үйрөтүп эле коет, андан кийинки маселеңизди чечип бере албайт. Мындайча айтканда. 最少的量是可以订多少个？我们可以80件的起订量。Вы можете заказать под свой дизайн от 80 штук, то есть из разных размеров. 80件是各种各样的，可以是吧？对，可以的，可以的，就是每一件，然后80件。 Азыр ошол тез байып кетүүнү үйрөтөм, мынча акча бере кал деген жана инфо-цыганство дегендер көп эмеспи? Кооптоносуң кайсы бирине барыштан. Анан сиздики ошолордун бир катарына кирип калбайбы? Эмнеси менен айырмаланат сиз үйрөтөм деген курс? Биринчи эле менин курсумдун башкалардан айырмасы бул Кытай тилин билгеним. Анан ошол эле сайттарды өзүм, ар бир сайтты өзүм видео тартып, өзүм көрүп, сатып алып, ар бир нюансын билип жасаганым. Анан Кытай менен иштегенде ар бир товарды алганда өзүнүн нюанстары болот. Ошолорду кантип тандаш керек. Анан курсту алгандан кийин мен курсту сатып эле коюп болду. Сиз менен байланышка чыкпай койбоймун. Курсту алгандан кийин ошол ар бир телеграм каналдар бар. Ошол жака өзүм алган товарларды жүктөйм. Кээ бир кезде өзүмдүн башыман өткөн опытымды айтып берем. Деги эле курсту алып окугандан кийин сиз эгер оптом товар, көп товар алып иштесеңиз, ошол жактан дагы жардам бере алам. Курсуңуздун баасы канча болот? Курсумдун баасы азыркы убакта $350, доллар менен айтканда. Ал жака деген сайттар кирет. Бул Pinduoduo, Taobao, 1688, Tenmao, Douyin, платежная система деп коет, акча которуу системасы Alipay, анан WeChat. Андан сырткары
Мен өзүм жакында эле Гуанчжоу шаарына барып келдим, Фошань шаарына барып келдим. Ошол жактан топтоп келген Кытайдагы заводдордун контактылары, вичаттары мындайча айтканда. Алар дагы бөлүнөт да. Бизде ошол контактты саткан кишилер дагы көп болуп кетти. $150 1000 контактты берем. Анын дагы нюанстары бар. Ал контактты сөзсүз өзүңүз сүйлөшүп товар алгандан кийин сизге лояльный болот. Анан ошол кошкондо дагы вичаттан кошсоңуз баары эле кошо бербейт. Ошондуктан курстун айырмасы ошол. Анан ал жакта деген менин бүт өзүмдүн башыман өткөн опытым. Мисалы сиз товар алсаңыз, товар алып атсаңыз, курс сатып алгандан кийин мага жазсаңыз болот. Мен бул товарды аламын деп жазсаңыз, мен ошол боюнча сизге маалымат, кеңири маалымат берем. Кандай упаковка кылдырасыз, текшерип беремин, алсаңыз болобу, болбойбу. Сатып аткан заводду дагы текшерип көрсө болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер ушул тармакка кызыгып жаткан болсоңуздар, Кыз жибектин байланыш номерлери жана социалдык тармактагы баракчалары биздин астыда описанияда жазылган болот. Ошол жактан алып байланышсаңыздар болот. Кытайга барганда сиздин максатыңыз эмне болду? 1 ай жүрдүм дедиңизби? Эмнелерди көрдүңүз? Кандай товарларды алып келдиңиз? Сизге буйртма болдубу же өзүңүз саякаттаганча эле көрүп келдиңизби? Кытайга барганда көп жылдан бери мен 4-курсту бүткөндө магистратурага үйдөгүлөр жооп бербей коюшкан, жалгыз кыз болгон үчүн. Турмушка чыккандан кийин эле Кытайга барам деп өзүмө максат койгом. Анан ушул жылы барып келүү мага туура болду. Барганда деген баратканда менде билетим менен визага эле акчам бар болчу. Анан баргандан кийин ошол жактан көрөбүз деп кетип, баргандан кийин эле мен өзүмдүн бул жакта жаш балдардын кийимин саткан магазиндер менен иштеймин. Анан кийим саткан эркектерге, аялдарга кийим саткан магазиндер менен иштейбиз. Ошол кардарларым кийим заказ беришти. Анан Москвадан анан Екатеринбургтан да заказ түштү. Ал жактан деген ёлканын жана балаты, ошонун ножкалары, буттары деп коет, алюминден жасалган болот. Ошондон бир машина заказ түштү. Ошентип мен барып келген бир чоң фура, 20 тоннадан 40 тоннага чейин болот. Биз 40 тонналыгын заказ бердик. Ошону жибердик. Анан мотоцикл салдырдым. Мороженое аппарат салдырдык көп. Азыр бизде актуалдуу болуп атпайбы? Жайы менен бизде мороженое көп сатылат. Ошолорду салып, анан көптөгөн өзүмө керектүү заводдордун, магазиндердин контактыларын топтоп келдим. Ошондой эле материал салдырдым. Бизде ушул Wildberries'те иштеген кардарларым бар. Ошолор материал алдырды. Демек, Кытайга жетип алып эле ар жактан өзүңүз жан багып кетипсиз да. Ооба, жетип алып эле иштеп, көптөгөн өзүмө керектүү маалымат топтоп, аябай жакшы убакыт өткөрүп келдим Кытайда. Сиз Кытайга дагы барууну пландап жатасызбы? Дагы кандай алдыда пландарыңыз бар? Кытайга ушул барып келип эле мен барганда эле түшүндүм, аэропорттон түшкөндө эле мен бул Кытайга 6 айда бир сөзсүз келип турушум керек. Анан барып жашаймын деген дагы ой бар азыр. Анткени ал жактан эмнеси жакшы? Биздин ишкерлерге товарды ошол жерден көрүп эле, акчасын төлөп эле, өзүм текшерип эле салып берген жакшы болот, аябай ыңгайлуу. Анан бир жагынан ойлондум, бизде турлар бар экен, Кытайга алып барып келгендер. Ошондой турду негиздеп, ар бир 6 айда биздин каалоочуларды, ишкерлерди алып барып Кытайды көрсөтүп, товар алгысы келсе товар алдырып, же болбосо пландап атсаңыз товар алганды, ошол контактынын, заводдун телефонун сизге алып берип, ошол багытты сизге жөнгө салып берип, ошондой максат бар. Туруңуз канча күнгө созулат? Тур 8 күн болот. Анын ичине 2 шаар кирет. Гуанчжоу шаарына барабыз, Фошань шаарына барабыз. Гуанчжоу шаарында бул материал текстиль, анан кийимгече, чемодан, майда чүйдө башка товарлар дагы бар. Фошаньда болсо мебель менен ким иштесе, бизде көп эле Бишкекте мебель саткан магазиндер дагы ошол Кытай тилинен товар алып келген адистерден алдырат. А эгер өзү барып келсе, капчыгына аябай үнөмдүү болот. Анан ошондой кишилерге, же болбосо жөн эле Кытайды барып көрүп келип, жаңы идея алып, жаңы бизнес баштайм дегендер дагы барса болот. Демек, сиз ишкерлерди коштоп барып, баарын көрсөтүп, бул жерде мондай бар, бул жерде муну алсаңар болот, бул заводко кирип мындай келишим түзсөңөр болот деп дайым коштоп жүрүп өзүңүз дагы барасызбы? Ооба, өзүм барам. Бир тур болгондо
бир барганда 10 киши чогултуп барамын. Ошол жерден биз рыноктарына барабыз. Гуанчжоунун сода дүң саткан рыноктарга барабыз. Анан ал турдун ичине виза, билеттер, Кытайга барып келген билетиңиз, жашаганыңыз, тамак ашыңыз, ошонун баары кирет. Ошол мен азыр бир бааны коёмун, ошол баанын ичине кирет. Ал деген биздин ишкерлерге, барган кишиге ыңгайлуу болсун деп ошондой түрдө турду уюштурам буйруса. Ооба, ушул жерден ишкерлерге дагы кайрылып кетсек болот экен. Анда эгер Кыз Жибек менен Кытайга барып, өзүңүздүн бизнесиңизди андан ары дагы өркүндөткүңүз келсе, биз Кыз Жибектин байланыш номерлерин жана баракчаларын астыга жазып коебуз. Ошол жактан алып, өзүңүздөр кенен сүйлөшө берсеңиздер болот. Ошол Кытайга барган сапарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, ал жакта соода кандай жүрөт экен? Кытайга барып келгенден кийин, менде Кыргызстанга келгенден кийин жашоо токтоп калгандай сезилди. Анткени Кытайда ушундай конкуренция көп. Ар бир 2 кадам сайын бир эле түр товар саткан магазин, бирок ошол ар биринин өзүнүн кардары бар. Анан бизде деген мындай да, бир жумушту баштайын десе, кийим сат десе, кийим саткан киши көп. Детский сат десе, детский саткан киши көп, машина саткан киши жок. А Кытайда деген андай түшүнүк жок экен, такырчы. Анан ошончо конкуренция ар биринин өзүнүн кардары бар болгону, алар деген ошол кардарды кантип алып калганды билет экен да. Мисалы бизде Дордойго барсаңыз, оптом саткан катарга кирип калсаңыз, штораларды жаап алган. Анан ачып карасаңыз эле эме кылат. Ачып карасаңыз эле бизде только оптом дейт да. Анан бир злая собака көргөндөй эле кайра жаап коюп кетип каласың да. А Кытайда деген сиз магазинге кирсеңиз, сизди алып кирип отургузуп, кофе ичесизби, булочка жейсизби, шоколадын берип, товарын кийип көрсөтүп, өзүнүн модельдери да бар экен. Анан колуңузга товарын сатып, акчаңызды алып чыгарып берет. Ошол жактарын көп, биз үйрөнчү жактары аябай көп экен Кытайда. Анан ошон үчүн ар бир, мен ойлойм, ар бир жумуш жасаган ишкер, бул жакта бизнес бар ишкер, же болбосом баштайм деген ишкер сөзсүз Кытайга барып келиш керек, көрүп келиш керек Кытайды. Соода тармагында дагы кандай өзгөчөлүктөр, эмнелер сатып, анан мындай базарлар ал жерде чоң, өтө кененби, кандай катар-катар тизилген дедиңиз да, өзүнчө бир чоң рынокпу? Базарлары, мисалга мен айтайын, Фошань шаарына барганда, мисалга алып айтканда, бул Ош базарынан баштап аэропортко чейин жол, 2 бети мебель саткан магазиндер. Аны сиз бир эле магазинге кирип, бир күнүңүз жетпейт айланып чыкканы. Анан ар бир өзүнүн магазинде 3 этаж болсо, 2 этаж болсо, ошол бир түрдүү эмерек саткан. Анан ушунчалык чоң, ушунчалык түрү көп. Киргениңизден кийин сиз эмне алганы киргенди унутуп, башыңыз айланып, башка нерсени тандап чыгып кетишиңиз да мүмкүн да. Анан жаңы товарлар көп экен. Бизде көбүнчө 5 жыл, 10 жыл артта жүрөт экенбиз да. Товар боюнчачы, модельдери боюнча, түрү боюнча. Азыр мына жашоого ылайыктуу, жана компактный деп коет го, ары бүктөп, бери бүктөп, тигине колдонмо сыяктуу мебелдер. Мебель, ар түрдүү мебелдин түрү бар. Мисалга мебельный гарнитур эле десеңиз, ал жерден гарнитурдун өзүнүн түрүн коюп коет, өңүн тандап алсаңыз болот, размерин тандап алсаңыз болот, кааласаңыз жаап салсаңыз болот, раскладушкага стол кылып койсоңуз болот. Деги эле айта берсек түгөнбөйт да. Кийим кече, башка буюмдардын дагы ошончолук түрлөрү көп экен? Кийим кеченин түрү, бир базарга кирсеңиз, мындай эле айтайын, бир базардын бир этажы эле токулган кийим болсо, ошол эле түрү. Баары завод, ар түрдүү завод, бир эле түр кийим. Базарлар ошондой экен да. Анан хыбы кийим алам десеңиз, жана лёнду жакшы көрөт да биздин эжелерибиз. Лёнду тиккен заводдордун магазиндери бир жерде. Детский десеңиз, детскийдин бир жерде. Аябай көп. Сиз уюштурган турларда ошонун баарын көрсөтүп бересизби? Гуанчжоу шаарында ошол турдун ичинде негизги рыноктор бул кийим кече рыноктор болот. Мужской, женский, анан детский кийимдер саткан рынокторго барабыз. Фошаньда болсо мебель болот.
жана 5-10 жыл артта калыптырбыз деп эдиңизби? Эмне жагынан кандай жаңылыктар бар экен Кытайда? Бул биринчи эле байкаганым аэропортко жеткенде ошол жерден мен Урумчиге биринчи автобус менен бардым. Урумчиден билет алдым, электронный билет алып аэропортко жеткенден кийин бизде билетиңизди алып, электронный билетти алып терминалга барасыз, ошол жерден ошол жерде иштегендер сизге билетти чыгарып берет. Анан орундук тандайсыз самолеттон. А Кытайда кирсеңиз андай жумушчулар жок. Терминалдар бар экен, компьютер сыяктуу. Астына паспортуңузду коесуз, сканер кылгандан кийин ошол сиз учкан учактын жылы, ким башкарат, анан орундук, кайсыл орундуктар бош экени чыгып калат экен. Анан өзүңүз ошол орундукту тандап аласыз, баскандан кийин сизге билетиңизди чыгарып берет. Билетти алып, посадочный местага барып, самолетуңузга отуруп учуп кетесиз. Ортодон жана бир адамга барып бизде паспортуңузду көрсөтүп тигиндей мындай жок экен да каттоо. Ошондой жок. Бул убактыңызды үнөмдөйт. Аябай. Дагы кандай кызыктарын көрдүңүз? Тамак аш жагынан кандай экен алар? Эмне жешет? Тамак аш жагынан бизде кытайлар келип калса, базарларга барсак айтчу, мен көп Кытай менен иштейм. Силерде эч нерсе жок жегенге деп. Анан мен таң калчумун, бизде баары өсөт, өзүбүздө бар. Базарга барсаңар дагы көп мөмө жемиш тапсаңар болот. А көрсө Кытайдын бир эле супермаркетине кирсеңиз, чоң супермаркеттин жарым эле морепродукты же болбосо мясной отдел. Ал жерде кааласаңыз тирүү бар, балыктын түрлөрү, кааласаңыз уже тазалангандары бар. Анан мөмө жемиштин аябай көп түрү бар экен. Мен алардын да аттарын да билбейм. Азыр айтып берейин десемчи. Анан чайдын түрү бар. Негизи эле көп тамак аштын түрү аябай көп экен. Бул жана тирүү сатканды жанагы бака, курт кумурскалар да жетти эмеспи? Ошолор да тирүү турабы экен? Ошолор да тирүү турат. Бирок Гуанчжоунун өзүндө бака, креветки, морепродуктунун түрлөрү бар экен. Ошолорду да тирүү коюп коет. Кытайлардын түшүнүгүндө тирүү жесе даамдуу болот деген түшүнүк бар. Ошон үчүн балыкты кытайлар дайым тирүү алат. Сууга пакетине сууга салып алып барып үйүнө барып жасап жейт. Тоңдурулган деген түшүнүк жок. Мен деген ошол жашаган отелим мен Кытайлардын өздөрү жашаган райондордо жашадым, арзан болгон райондордо. Анан кечинде бир кызык болуп калды, тамак жеген баратсам, грилге окшош туруптур. Анан мен аны чочко деп ойлогом да. Анан карап келсем башкача болуп турат. Карасам ит, кадимки эле итти куйкалап, ошентип гриль кылып коюп койгон. Аны сизге кесип берет. Итти жегенин себеби Кытайларда иттин ден соолукка пайдалуу жагы бар. Ооруганда жана грипп болгондо ошого пайдалуу деп. Бизде мындай көчөдө гриль сатканда эле итти деле ошентип куйкалап сатып атат. Мышыктар деле ошондой экен. Мышык, ит ошол эмне жегиси келсе ошентип коюп, негизи мусулмандар азыраак болот да Гуанчжоудо. Анан ошого окшогон башкача тамактары бар. Анан тилди билбей барып алсаңыз, чочконун этин же башка бир мусулмандарга болбогон этин жеп алышыңыз мүмкүн. Ошол жагынан абайлаш керек экен анда. Биз жей турган тамактар деле барбы же табыш кыйынбы? Биз жеген тамактар бар. Гуанчжоунун өзүнүн кээ бир жерлеринде биздин кыргыздар, өзбектер, түрктөр ачкан ресторандар бар. Ошол жактан тамакты мусулмандар жеген халал тамакты жесеңиз болот. Ал шаарларда дагы биздин мекендештер көп эле жайгашканбы? Мени эң сыймыктандырганы аябай жакшы компанияларда иштеген, же болбосо бир доставка кылган компания негиздеген кыргыз өзүбүздүн жарандар көп экен. Кыздар дагы, уул кыздар, байкелер көп киши негизи Кыргызстандан ошол жакта иштегендер. Баардык нерсенин күнгөй тескей болот эмеспи? Анан дайым эле ийгилик коштоп жүрө бербейт. Кээ бир учурда артка кеткен, акчага күйгөн же алданып калган учурлар болот. Сизде ушундай учурлар болдубу? Андай учур дайым эле болот. Дайым эле Кытайдан негизи эле башка жактан товар алганда бир аз коркосуң. Келгенче, кардарга жеткенче жакшы уктабай, жакшы тамак жебей ошентип ойлонуп чыгасың. Мен ошол баштаган кезде, жаңы баштаган кезде биз аппарат заказ бергенбиз, мороженое аппарат. Аны деген тобокелчиликке салып эле заказ берип койгонбуз. Буйртма берип келгенден кийин ал ичинде алюминий трубалар болот экен. Ошонусу сынып калыптыр. Ал деген кичинекей эле труба болгону менен
аны бизде оңдоп жакшы түшүнгөн адис жок экен, мындайча айтканда. Көп адиске көрсөтүп, тоготер жерин айтканда 130 миңдей ошондо минуска кеткенмин. Ал биринчи баштаган кезим, сом менен эсептегенде, ал акча ал кезде мага аябай чоң акча болчу. Андан кийин дагы жакында эле мотоцикл заказ бердик. Мотоцикл заказ бергенде биз жаңы мотоцикл заказ бергенбиз, 15ти. Бизге БУ салып жибериптир. Ал жерде биз бүт баарын келишип заказ бергенбиз да. Ал салган киши деген өзүнүн жумушчуларын айткан, жумушчусу барып салган. Салганда ошол салган киши алдап койгон, ал кишини да, бизге салган кишини. Бирок ал нерсени мен өзүмдүн кардарыма чечип бердим. Кытайдан компенсация салдырып, өзүмдүн жаныман акча кошуп, кардарым ошол оңдотуп, бузулган жерлери да бар экен, БУ болгон үчүн, эски мотоциклдер болгон үчүн. Эми аны кардарым буйруса оңдотуп, жакшы баа менен сатып, өзүнүн капчыгына дагы киреше менен калат. Демек, күйгөн жок экен да. Күйгөн жок. Онлайн соода менен иштегендерди байер деп атап коюшат да. Сизди дагы байер деп атасак болобу? Мен өзүмдү байер деп атагым келбейт. Анткени байер деп оптом алып бизде негизи түшүнүктө Кыргызстанда азыр байер деп 1-2ден алгандарды айтып калды. Анан ошол инфо-цыгандарды дагы байер деп калышты да. Бул сөз дискредитация болуп кетти. Ой, ошон үчүн бул сөздү бир аз жаман көрүп калдым. Өзүмдү котормочу, Кытайдан товар алган адис катары ошентип тааныштырам көбүнө. Өзүңүз ушул тармак өткөндөн кийин кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Азыр биздин көрүп аткан көрөрмандарыбызга да кызык болуп атса керек. Канча таап баштадык, канча убакытта жеттиңиз? Мен бул тармакка киргениме 1 жыл боло элек. Мурунку жылдын август айында баштаганмын, дүң алып келип. Андан бери жаңы баштаганда эле мен Матиз алдым, биринчи машинам ошол болду. Андан кийин автоунаамды алмаштырдым. Саякатка барып келдик үй бүлөбүз менен, жолдошум, балам менен. Матиз чоңоюп жип болду. Матиз чоңоюп жип болду десек болот. Андан сырткары өзүмдүн ар айына киреше түшкөн ушул косметика саткан жеке кичинекей бизнесимди ачтым. Курсту негиздедим. Котормочу болуп иштеп жаткандагыдан көбүрөөк таап атасызбы азыр? Сөзсүз көп. Анткени котормочу болуп иштегенде бизде котормочуларыбыз билет, айына $500. Бул эң аз айлык. Мен бир күндө ошол акчаны таап койсом болот. Ошондой түшүнсөңүз болот да. Анан жакшы иш турбайбы? Жакшы, аябай жакшы. Бирок ошол ар бир товардын нюанстарын билишиңиз керек. Өзүңүздүн тармакты ошол өзүңүз алып аткан буюмду, кийим болсо кийим, мотоцикл болсо мотоцикл, ошону туура так тандап алып, туура так заказ беришиңиз керек. Ошондо киреше аябай жакшы болот. Жеке жашооңуз туурасында дагы кыскача айта кетсеңиз, бул ошончо чоң жумушту дагы, анан үй бүлөнү дагы алып кетүү оор эмес бекен? Кээде чарчап каламын, бирок оор болбойт. Анткени мен бул жумушумду өзүм сүйүп, ушул жумушту эңсеп баштаганым үчүн мен ар бир товарды алгандан кийин, ар бир кардарымды тейлегенден кийин өзүм менен сыймыктанам, мындайча айтканда. Анан мен Нарынга келин болгом. Кайын журтум аябай жакшы кишилер, түшүнүктүү, алар дайым колдоп, бир жумушту баштасам, ошол жумушту сен алып кете аласың, баштай бер, жардам беребиз деп турат. Анан жолдошум дагы аябай түшүнүктүү болгон үчүн өзү жардам берип, кээде баланы калтырып мен командировкага кетип калам, Кытайга барып келдим. Андан башка СНГ мамлекеттерине көп чыгамын. Ошондуктан мага оор эмес. Үй бүлөңүз канча бала тарбиялап жатасыз? Бир балам бар, азыр 3,5 жашта. Жолдошум экөөбүз жашаганыбызга 4 жыл болду. Жаш үй бүлөбүз. Бирок буйруса келечекте жакшы Кыргызстанга салым кошкон үй бүлөлөрдөн болобуз деп үмүт коюп турабыз. Анан жолдошум деген өзү бухгалтерия тармагында иштейт. Үй алып сатып, ар түрдүү тармакта десем болот. Ал дагы өзүнчө ишкер. Өзүнчө ишкер. Ооба. Бири-бириңиздерди жакшы түшүнөт экенсиздер. Ооба, мен деген мисалы математика жагынан жокмун. Акча эсептегенде адашып кетемин. Жолдошум ошол жагынан калькулятор колдонбой эле ошол сандарды жакшы түшүнөт.
ошол жагынан жолдошум мага жардам берет. Керектүү буюмдарды сатып алыш үчүн кайсы соода маркетти ыңгайлуу, кайсыдан тандап буйртма берсе жакшы? Соода маркеттери бул Кытайдын Pinduoduo сайты. Pinduoduo сайтын бизде көпчүлүгү билет. Ал жакта арзан товарлар, кийим кече, үйгө керектүү буюмдар. Орто баадагы маркет бул Taobao менен Tianmao. Эгер дүң товар алам десеңиз, дүң баада алам десеңиз, бул 16.88. Оригиналдуу товарлар, кандайдыр бир брендти алам десеңиз, анда Poison. Ушул тармактардан алса болот. Ушул Alibaba менен да иштешеби силер алганда? Alibaba бул деген адашпасам Белоруссиянын сайты болуп эсептелинет. Бул ортомчу сайт. Alibaba'nын орусча түрү бар, анан англисче түрү бар. Ал Кытайдын өзүнүн сайты эмес. Кытайдын өзүнүн онлайн дүң баада ала турган сайты, ал башка сайт. Ошол сиз айткан соода маркеттерден товар сатып алууда эмнеге көңүл буруш керек? Биз билбеген сырлары барбы? Бул биринчи эле ошол сиз алып аткан товардын биздеги баасы. Эгер биздеги баасынан арзан болсо, ошондон сайттан алсаңыз болот. Анан экинчиси, ошол сатып аткан сатуучунун магазиндин өзүнүн рейтинги болот. Ал кандай сатат, канча убакыттан бери сатат, ошолорго көңүл буруш керек. Сизге окшоп бир иш баштайын деп ойлонуп жүргөн жаштарга, биз курактуу досторуңуздарга кандай кеңештерди айта аласыз? Менин биринчи эле кеңешим, оюңузга бир ой келдиби, бир жумушту баштайм дедиңизби, ошону алып эле жазып коюңуз, сөзсүз. Жазып койгондон кийин ошону изилдеп көрүңүз. Кыргызстанда кандай сата аласыз, канча киши сатат. Изилдеп көргөндөн кийин баасын эсептеп көрүңүз. Анан негизи эле коркпош керек экен. Мен жолдошума турмушка чыга электен мурун коркок болчумун. Өзүмдүн билимим аябай чоң экенин, аябай жакшы билимим бар экенин түшүнчү эмесмин. Анан жолдошум менен турмуш кургандан кийин жолдошум айтып калды: "Сен Кытай тилин билесиң, сен мындай кылып иштесең болот, мондой мындай чоң объем менен иштесең болот" деп калды. Анан жана рисковать эткенден коркот элем да. Ошондон коркпой эле баштагыңыз келсе, ошону баштап көрүш керек. Баштабай жөн эле жүргөндөн көрө, ошону 10 жолу баштап көрүп, байкап көрүп, 11-чи жолкусунда кирешеге чыккан жакшы. Анан убакытты туура колдонуу. Ашыкча сизге керек эмес жерлерди токтотуп барганды, сизге керектүү билимди алып, керексиз кишилер менен жолукканды токтотуп, керексиз жерлерге барганды токтотуп, көбүрөөк окуп, билим алып, ошол жумушту, сизге жаккан жумушту жакшы аткарып билсеңиз эле, жакшы жетишкендиктерге жетишет негизи. Бизге ушундай өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, жакшы кеңештериңиздерди берип кеткениңиз үчүн биздин көрөрмандарга дагы пайдалуу болду деп ойлойбуз. Ишиңизге ийгилик, ишкерлик жолуңуз илгерилей берсин. Маегиңиз үчүн рахмат. Сиздерге да чоң рахмат, чакырып биздей кичинекей ишкерлерди колдогондоруңуздар үчүн.